Майлы Суу шаарындагы лампа заводду модернизациялоо үчүн 1 миллиард сом ажыратылган. Мамлекеттин менчигине өткөндөн кийин атамекендик өндүрүштү колдоо, жаңы өндүрүштүк секторду ишке киргизүү, жумуш орундарын көбөйтүү талабы коюлган эле. Бирок учурдагы сезондук кырдаалга байланыштуу жумуш ыргагы солгундай түшүп, айлык акы, эмгек өргүсүнө чыккандан кийинки акча каражаттары кечиктирилип берилип жаткандыгы жөнүндөгү көйгөй Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин калалыктар менен болгон жолугушуусундагы эң биринчи жана көп көтөрүлгөн маселелерден болду. 5 линия болуп, быйыл уже 19 линия иштеп атат. Уже 6 линия жок болуп атат. Ишенбесеңер, мына менен кошо рабочийлер келди. Айлык отпускной ал электер бар. Сурап. Ишенбесеңер. Кредит төлөй албай кыйналып отуруп алдык. Специалисттер кетип атат. Ишенбесеңер, мына начальством отурат. Начальством көзүнчө айтып атат. Деп атат, анан тиги специалисттер кетип калды дегенге да мен кошула албайм. Биз командабыз менен келгенибизге 1 жылдай болуп калды. Специалисттерди колдон келишинче кармап кетирбей атабыз. Да эми жанагы айлык маселеси көтөрүш керек болуп атат. Аны жаңы мына ишканаларыбызды ишке киргизгенден кийин гана көтөрө алабыз. Ошого түшүндүрүштөрдү жүргүзүп атабыз. Да, вот сейчас уже было сказано, уже дважды были простои. Простаивали 10 дней. Но для нас это, для нашей мизерной зарплаты, это очень значимо. Зарплату стали выдавать не вовремя. Вот вы говорили про отпускные. Отпускные мы получаем после того уже, как отдохнули. И то еще. Мы уже работаем после отпуска, отпускные еще не пришли. Зарплата маленькая. Помогите, пожалуйста, нашему заводу. Бир эле лампочка эмес, башка дагы продукция чыгара турган заводко айланыш керек. Анын ойлор бар, ошонун баарын биз көзөмөлгө алабыз. Бүт жардам колдон келишинче бүт жардам беребиз Майлысай заводко. Эми ал түшүнүктүү болуп атат, бар жок. Бул жерде эми наразычылык, бул эл деген эл, наразычылык айтылат, аны биз туура эле кабыл алып атабыз. 2017 жылдан 2024 жыл аралыгында калада таза суу долбоору башталган. Жумуштар 95% иштер аткарылганы менен таза сууга болгон муктаждык чечилгени байкалбайт. Сөз алып сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү бул маселени чечүү милдетин коюшту. Бул таза суунун өтө көйгөйү көп болуп атат да. Эми курулуп атат дейт. Бирок жамгыр жааганда чыла, баягы эле суу чыла агат да. Эмнени курат, билбейм, мен кантип ал жакта ушундай 21-чи кылымда ушундай суу ичкен. Это вообще. Мына Саратанда Нурлан Исматович 2 суткалап суу бербей койдуңар, жамгыр жаады, сел болду деп. Сел дайым эле болгон, болуп келген боло берет. Биз горный районбуз. Бизге таза суунун проблемасын чечип бергиле. Чын айтканда берде акыркы жылдары могу жер кыртышынын бузулганына, жаандар көп болгонуна суу аябай киргилет. Анан биз таза суу мамлекеттик мекемеси Бишкекте жакында могу алдыңкы эң күчтүү долбоор институттар менен жолугуп, альтернативный суу алуу боюнча сүйлөшүп өткөрдүк да. Анан 2 вариант айтылды. Бирөө Нурланбек Ишмамович билет, булар могу ГЭС, мини ГЭСтин суусун алып келип, анан жанагы турбинадан түшкөн сууну водозаборго түшүрүп, ошо Сериядан келген сууну шаарга түшүрөбүз деген биринчи варианты бар. Анан биз Ош гидрогеология партиясына кат жибергенбиз. Изилдөө өткөрүп атат азыр алар. 1 ай, 2 ай убакыт бериле деди. Могу көк таштан ылдый турган жерлерде жердин түбүнөн скважинадан ошо 15 000 куб күнүнө бере турган суу көлөмүндө жепет бере аласыңарбы деген биз кат жөнөттүк. Не дегенде биздин проектировщиктер ошол жактан скважинадан суу алып, насос менен өйдөгө айдап, анан шаарга берүүчү альтернативный варианты бар деген варианттарын пландаштырып иштеп атабыз анын үстүнөн. Шаарда трассага чейинки жолдун узундугу 19 чакырым. Учурда анын 5 чакырымын асфальттоо жумуштары башталды. Тургундар жолдун толугу менен сапаттуу бүткөрүү өтүнүчүн келтирди. Азыр ушул 5 километр бүткөндөн кийин ушул калган 14 километрде ушу мамлекет тарабынан жардам берип, Кийинки жылкы 5 километр, 19 километрден 5, 14 кылат экен. Ошо 14-тün баарын киргизип салбайсыңарбы? Сунуш берип турайлы. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Өмүрбек, тааныштырып койчу өзүңдү. Мен аттым Шейбаев Өмүрбек Каныбекович, Кыргыз Автожол ЮКтун 1-орун басары. Ситуацияны түшүндүңбү? Эмдиги жылы ушул баарын көчө киргизип койгула. Сунуш берип
Майлы суу шаарындагы тазалык талапка жооп бербейт. Маданият тейлөө жагынан начардыгы. Бул тараптан алып караганда кала жетекчилиги жумушту жеткиликтүү деңгээлде алып бара албай жатканы да көпчүлүк жашырган жок. 4 лампочканы алмаштырбаган жетекчи не отурат дейм да кабинетте. Өзүнүн кабинеттен нары эч нерсени билбейт да проблеманы. Анга обязательно чалыш керек. Мусордарды чачылып жатат. Шаар вообще беспорядок. Эшек жайлоо bizde. Малдар көчөдө жүрөт. Анын үчүн биз токтом чыгарганбыз мына баягы этика комитетте бизде токтом чыккан. Биринчи жолу прощается, второй раз 5000 штраф деген. Аны деле аткарбайт, чалабыз, мындай игнор кылып коюп атат. Бизгечи неме бербей атат. Биздичи как неме кылгансыз, биздин талаптарды аткарбайт. Саламаттык сактоо тармагында болсо адистер жетишпейт. Андан калса халачандар арасында бири-бирине болгон нааразычылык бар экендиги да сөз алгандардан байкалат. Жалпысынан 2,5 сааттан ашык болгон жолугушуда 30дан ашуун адам чыгып сөз алды. Майлы суу колледжиндеги спорттук залдын жоктугу, кадрлардын жетишсиздиги, Баткен согушунун ардагерлерине арналган эстеликтердин кароосуз калгандыгы сунду. Соңунда сөз алган министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары мындай айтылган ар бир маселени чечүү жагы көзөмөлдөнөрүн белгиледи. Таза суу боюнча мен көзөмөлгө алам өзүм. Ушул боюнча биз сапаттуу жана таза суу чыга турган болуш керек. Азамат, сен жериң экен бул жерде. Ушуну жакшылап карагын. Врачтар боюнча Айжамал Эсенбеков, мен оюм боюнча бул жерде мен сизге айттым, комиссия жөнөтөбүз. Комиссия жөнөткөндөн кийин дагы бир комиссия эмес, врачтардын тобун жөнөтөбүз. Бир sıra бул жерде врачтар чыгып, бул жерде группа врачей, бир sıra Май Сайыр шаарынын тургундарын карап чыгышсын. Эске салсак, президенттин тапшырмасы менен болгон кыдыруулар Жалал-Абад областында Тогуз-Тороо районунан башталып, буга чейин Чаткал, Алабука, Аксы жана Ташкөмүр шаарларында орун алды. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Майлы суу шаары.